Ооба, бул посту баарына тараткам. Эгер кайрат хейтинг эмне экендигин түшүнсө адилеттүүлүк болот го деп ойлойм. Мен муну Дина көрсүн деп жасадым. Өзүм да мойнума алууга даярмын. Мен анын кечиришин каалайм. Өзүмдүн иш аракетимди түшүнүп өзгөргөнүмдү. Бул кайратпы? Ушунча жек көрүүчүлүк. Бир чети жазасын алат деп кубанып жатам. Бирок бир чети аны социалдык тармактарда мынча кордоонун кереги жок го дейм. Кошулам. Бүгүнкү видеоблогубуз үчүн тема таптык окшойт. Бүгүн силер менен турмуштук мисалдарды келтирип, массалык кибербуллинг тууралуу сүйлөшөбүз. Дина, мен аны бүгүнкү чыгарылышка чакыргам. Сага айта турган сөзү бар. Мен күнөөмдү мойнума алам. Бирок алгач сенден кечирим сурайын. Дина, сураныч кечир мени. Мен күнөөлүүмүн жана өкүнүп жатам. Макул, мен сени кечирдим. Келгиле, чыгарылышыбыздын темасына өтөлү. Массалык буллингдин жүрүшүндө жалган жаңылыктар жана маалыматтар көп колдонулат. Алар буллингге шылтоо болуп, тармактарда көбөйүшүнө себепчи болот. Мына бул жерде коронавирус жөнүндө тараган фейк жаңылыктардын айрым мисалдары келтирилген. Пандемия башталар замат Борбордук Азияда жалган маалыматтардын жана фейктердин кескин өсүшү байкалган. Негизги үлүш апрель-июнга туура келди. Пандемиянын эң жогорку этабында. Дезинформациянын олуттуу бөлүгү айрым өлкөлөрдө коронавирус инфекциясы боюнча түшүнүксүз жана кыйын кырдаал болуп турган учурда жарыяланган. Бул фейктердин дээрлик ар бири кейпин өзгөртүп, бир да өлкөнү калтырбастан айланып өткөн жок. Мисалы, вертолеттордон дезинфекция жүргүзүлөт деген фейк Борбор Азияда кеңири жайылган. Билдирүүлөрдө шаар, ал тургай өлкө да көрсөтүлгөн эмес. Бирок бул орус тилдүү мейкиндиктеги миллиондогон адамдардын дүрбөлөңгө түшүүсүнө тоскоол болгон жок. Бул көбөйүүнүн эмнеге алып келиши мүмкүн экендигин Өзбекстандан алынган мисалдардан келтирсек болот. Коронавирустан айыккан кыз Өзбекстан 24 каналына интервью берген. Ушундай аталыштагы материал негативдүү маанайды пайда кылган. Комментарийлерде кыз Туркияда сойкулук менен алектенгендиги кыйытылат. Ошондон улам чет өлкөдөн учуп келген оорулуу адамдарга жагымсыз мамиле жасалат. Материалдын өзү окурман үчүн пайдалуу маалыматтарды камтыбайт, бирок ага карабастан тынчсызданууга себеп болуп берди. Байкалбаган коркунучтун алдында чала кабардар болгон коомчулук бош материалга кыйла агрессивдүү реакция жасады. Бул массалык кибербуллингдин бир гана түрүнүн мисалдары. Дагы башка түрлөрү барбы, Мурат? Ооба. Социалдык медиадагы массалык троллингдин ар кандай формалары бар. Маскаралоочу сүрөттөр жана видеолор, адепсиз билдирүүлөр, коркутуулар, шантаж, куугунтуктоо же бойкоттор. Кээде чыныгы жашоодо агрессияга алдырбаган адамдар дагы ал тургай бейтааныш кишилерди эле ууландыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатышат. Ооба, мисалга алсак, кээ бир адамдар ВКонтакте тиркемесинде жабык топ түзүп, же Телеграмда канал ачып, кыздардын сүрөттөрүн жана жеке маалыматтарын жайгаштыруу менен аларды маскаралап, жеңил ойлуу деп айыпташат. Менин силерге айткым келген нерсе, эч качан кастык тилин колдонбогула. Анткени бул нерсе силерге жөнөкөй сезилгени менен арты жаман болуп калышы мүмкүн. Мен өзүм агрессор демилгечи элем. Эми болсо, мунун канчалык олуттуу экендигин жана эч кандай жакшы нерсеге алып келбейт экендигин түшүндүм.